Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз кан топтору. Кан топтору. Дүйнө жүзүндө 5 континентте 7 миллиардтан ашык адам жашашат. Алардын баары 3 расага бөлүнгөн. Расасына карабай, алардын баары деген 4 топко бөлүнүшөт. Биринчи группадагы кандуу адамдар, алар 0 деп берилет. Экинчи топтогу кандуу адамдар, экинчи группа мындай жазылат: А группасы. Үчүнчү группа Б кандуу адамдар. И төртүнчү группалуу адамдар, булар И А Б деп берилет. 4 группа. Мунун баары медициналык белгилер деп атап коебуз. Медицинада колдонушат. Адам бейтапка түшкөндө карточкасына анализдеп туруп, анан ушундай жазып коюшат. Андан тышкары МЧСтин жумушчулары, милиция кызматкерлери, өрт өчүргүчтөр, алардын баарында өзүнчө атайын шеврон жасалган. Шеврондо ушул группалары, өзүлөрүнүн группасы жазылып коет. Акыркы күндөрү чоң көңүл бурулат ушу адамдын канынын генетикасына. Себеби деген, эгерде даже атасыныкы менен энесиники башка группа болсо, мисалы экинчи, үчүнчү группа, аларда да балдары башка, таптакыр атасына да энесине да окшобогон кандуу балдар төрөлүшү мүмкүн. Мындай маселе чыгарып көрөлү. Эгерде берилген Айбектики экинчи группа гетерозиготалууган. Мына гетерозиготалууган экинчи группа. Бул медицинада колдонгон жана жөнөкөй болчу. Азыр мондай генетикалык белгилер мондай көрсөтүлгөн. Эми атын жазып коелу, бул Айбектики. Айбектин белгиси мынакей. Мондай эркек белгиси. Баланын энесинин аты Айдана деп коелу. Аныкы үчүнчү группа. Маселе бизге мындай туруп атат. Ушу Айдана менен Айбектин балдарынын каны кандай болот? Канчанчы группалар төрөлүшү мүмкүн? Эрктир деп койгонубуз себеби деген, бул балдары деген чыгарылышы. Жөнөкөй эле метод менен силерге биз көрсөтүп берели. Эмнеге кадимкидей эле пенеттин төртчөсү түзүлөт. Ал 9 клеткадан турат. 9га бөлөбүз. 9га бөлүп, 9га бөлүп, баары тең болуш керек. Биринчисин 2-ге бөлүп коебуз. Бияка атасынын канын жазабыз, бияка энесинин канын жазабыз. Айбектики кандай эле? И0, И-А болчу. Айдананыкы И0, И-Б. Эми Айбектин канын өзүнчө гендерге ажыратабыз. И0ду бияка жазабыз болгондугу эле. Бул клеткага торчого экинчи бөлүгүн жазабыз. Ошондой эле вертикалда Айдананын канын гендерге бөлүп жазабыз. И0, И-Б. Анан жөнөкөй эле жол менен бири-бирине көбөйтөбүз. И0 менен И0 бергенде биринчи баласыныкы момундай болушу мүмкүн. И0, И0. Дагы бир баласыныкы кандай болушу мүмкүн? И0, И-А. Эми дагы
0, I0 кетти. Так, IB кетти биякта болот. Так, эми муну менен муну көбөйткөндө I0, IB. Эми ар бир торчого өзүнчө чөнтөктү жазып чыгабыз. Чөнтөкчөнүн ичине кандын группасын карап көрөбүз. I0, I0 болгондо бул биринчи группа. Так, I0, IA болгондо бул экинчи группа болот. I0, IB болгондо үчүнчү группа. Рим цифра менен жазабыз. И төртүнчүсү IB, IA болду. Ошондо бул төртүнчү группа кандуу. Көңүл бургула. 4 бала төрөлүш, эгерде 4 бала төрөлсө, ар биринин кан группасы башка болот. Биринчи группа, экинчи группа, үчүнчү группа, төртүнчү группа. Ушундай практикада кезигиши мүмкүн. Эми мындай билип алалы. Муну дагы биз үйрөнүп алалы. Так. Биринчи группаны алсак, мынакей жана мурда айтып кеттик, биринчи группа деп. Бул, эстеп калгыла, биринчи группа мындай жазылат. Бул эч кандай башка эмелери жок. Варианттары. Экинчи группада бар. Дагы бир башка вариант, мен силерге түшүндүрүп кетейин. Бул А группасы деп айттык. Мунун эки түрү болушу мүмкүн. Экинчи группаныкы. Эгерде I0, IA болуп турса, бул гетерозиготалуу кан. Бирок да экинчи башка бир вариант болот. IA, индексине көңүл бургула. Көрдүңөрбү? Бул деген гомозигот эмне болот? Себеби индекси экөөдүкү тең окшош болот. Үчүнчү группаныкы дагы кызыктуу ушундай болушу мүмкүн. Үчүнчү группа. Так, үчүнчү группа. Мунуку да ошондой эле экинчи группадай. I0, IB бул өзүнчө бир кан. Бул да үчүнчү группа, бирок дагы башка түрү болот. IB алмашышат дагы. Ошондо эмне болот экен? Бул дагы гомозигота болот. ББ окшош болгондуктан гомозигота болот. Төртүнчү группасы, өзгөрүү жүрбөйт. Мунуку төртүнчү группада баягы эле А, Б белоктун курамы боюнча бул ушундай эле кала берет. IA, IB. Боореки гомозигота менен гетерозигота бул дагы чоң ролду ойнойт. Буга дагы маселе чыгарып көрсөк болот.